Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул Токтогул жана Манас көчөсүнүн кесилишиндеги мына бул жаңы курулуп жаткан Эрдемли Construction строительный компанияда курулуш компаниясы бүгүнкү күндө мына адистер тарабынан аныкталып, мыйзамсыз курулуш жүргүзүүдө. Бул жерде дагы баса белгилеп айта кетүүчү жагдай, бул курулушта иштеп жаткан куруучулардын бардыгы эч кандай тийиштүү документтери жок жана ошондой эле эмгек келишиминин негизинде түзүлгөн эмес да. Бул эмнени айтат? Биз Мамикатехинспекциянын эмгекти коргоо жана көзөмөлдөө башкармалыгы тарабынан ушундай курулуш жүргүзүп жаткан тармактардагы бардык жана иштермандардын иштеп аткан куруучулар сөзсүз түрдө эмгек келишимин түзүү керектигин баса белгилеп кетебиз да. Себеп дегенде ушул курулушта өзүңүздөргө белгилүү болгондой бир эле Бишкек шаарында эмес, Кыргызстандын булуң бурчундагы курулушта ушундай бир күтүүсүз чукул кырдаалдар катталып калган учурда баягы аныктай келгенде айрым жерлерде ушундай куруучулардын эмгек келишими жоктугуна байланыштуу мындай көпчүлүк иштер сотко өтүп атат да. Андыктан биз ушул Мамикатехинспекция маалымат бере кетет элек, ушундай курулуш жүрүп жаткан жерлерге кызматка келгенде куруучулар сөзсүз түрдө эмгек келишимин түзүп, алар менен өздөрүнүн укугун билип, ушул жерде кандай талаптар коюлган, кандай талаптарды аткарышы керектигин ушул эмгек келишиминин негизинде толугу менен түзүп алышы керек. Себеп дегенде кандайдыр бир чукул кырдаалдар катталып кете турган болсо, аныктаганга сөзсүз түрдө мүмкүн болот.